Ассаламу алейкум. Биздин Шумахер айдоочулар жана башка айдоочуларга өлгүлүү болгон жол эрежесин так сактаган биздин мекендештер амансыздарбы? Бүгүнкү видео роликте Москва жергесине жаңыдан келип, такси тармагында, тег эле айдоочу тармагында жаңыдан келип иштеп аткан, жаңыдан иштейм деген мекендештерибизге эң керектүү маалыматтар менен бөлүшөбүз. Эгерде биздин ушул Сак бол KG каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуздар, сөзсүз подписаться кнопкасын баса кетиңиздер. Жана ой пикирлер пайда болсо комментарийге жазыңыздар. Ошол жерде комментарийлерди биз окуйбуз. Ошол комментарийдеги берген суроолоруңузга кийинки видеороликтерде суроолоруңузга жооп бергени аракет кылабыз, туугандар. Парковкадагы жети учур жана парковка боюнча маалымат берип кетсем, парковка Москва жергесинде 5 минутта гана бекер. 3-4 минутта туруп кайра кетсеңиз эч кандай штраф болбойт. 5 минутта толук туруп ошол жерге акчасын төлөбөй койсоңуздар, бул учурда 5000 рубль штраф аласыздар. Эч кандай бул жерде скидкасы жок. Кээ бир учурларда парковкага коюп адашуулар болот. Келдиңиз, парковка койдуңуз унааңызды. Ал жердеги сиз турган жердеги парковканын акчасын төлөбөй, башка көчөдөгү парковкага акча төлөп, адашып төлөп алган болсоңуз, жипересиңиз жакшы иштебей, ошол жак төлөнүп калган болсо адашып, ошол учурда сиз турган жердеги парковкага төлөбөгөндүгүңүз үчүн дагы бул жерде штраф аласыздар. Экинчи адашуу бул унааңызды алмаштырганыңызды эсиңизден чыгып, сиз постоянно башка машина менен коюп жүргөнсүз, приложенияга кирип, как обычно эле төлөп койдуңуз, башка унаанын номери менен төлөп койдуңуз. Бул учурда дагы сизге штраф келет, туугандар. Төлөгөн болсоңуздар дагы. Үчүнчү учур, парковкага коюп кеттиңиз 1 саатка, бирок 1 саатта келгени үлгүрбөй калдыңыз. Продлевать этип коеюн десеңиз, телефонуңуз өчүп калды же интернетиңиз иштебей калды. Ошол учурда продлевать этпей койсоңуз, ошол учурда дагы сизге штраф келет, туугандар. Бул учурларды дагы штраф албай өзгөртүп алсак болот. Ошол эле приложенияга кайрадан киребиз. Эгерде продлевать эте албай калган болсоңуздар, завершенный парковкага киребиз. Ошол жерде өзүнүн разделдери бар. Машинанын номерини өзгөртүп койсок болот, адашып койгон болсок. Ошол жерде зонаны дагы өзгөртүп койсок болот. Эгерде башка көчө менен адашып коюп алган болсоңуздар, өзүңүз турган жерге дагы ошо зона номерди дагы өзгөртсөңүздөр болот. Үчүнчүсүндө продлевать эте албай үлгүрбөй калгансыз, машинага келдиңиз, ошол учурда парковкага койгонуз 1 саат өтүп, уже токтоп калган. Ошол учурда дагы времяларын артка дагы, алдыга дагы ошол приложение аркылуу жылдырып, калган сумманы акчасыны төлөп койсоңуздар болот, туугандар. Эгерде ушундай изменение кылып төлөп койсоңуздар, сиздерге эч кандай штраф келбейт. Эгерде изменение кылып өзгөртпөй койсоңуздар, бул жерде 5000 рубль штраф алып каласыздар. Эгерде адашкандыгыңызды байкап калсаңыз, ошол приложениядагы убакытты толук күтүп коюңуздар. Эгерде 20 мүнөттөн кийин же 30 мүнөттөн кийин завершать этип салсаңыздар, сиздерде мүмкүнчүлүк болбойт өзгөрткөнү, туугандар. Ошон үчүн толук күтүп, приложение өзү завершать эткенден кийин, андан кийин кирип өзгөртүп койсоңуздар болот, туугандар. Эми парковкадагы 7 өзгөчөлүк боюнча кыска видео ролик менен сиздерге өз жеринде көрсөтүп кетебиз. Видеону толук көрүңүздөр, туугандар. Эгерде бул видеону кыскасын айтканда өзүбүздү өзүбүз үйрөтпөсөк, өзүбүздү өзүбүз колдобой турган болсок, бизди эч ким колдобойт, эч ким үйрөтпөйт. Видео сиздерге эгерде кичине болсо дагы пайдалуу болгон болсо, ушул видеону башка группадагы бардык эле такси группаларга таркатып коюңуздар. Туугандар, ишеничтүү авиакасса издеп жатсаңыздар, биздин авиакассадан билет алсаңыздар болот. Ушул видеонун астына описанияга авиакассанын YouTube каналын калтырам. YouTube каналына кирип, ошол жерден онлайн билеттер ценасы канча болуп атканын көрүп турсаңыздар болот. Өзүңүзгө ыңгайлуу күнгө билет алыңыз келсе, ошол жерде WhatsApp номерлерди да калтырабыз. Кеңири чалып, 24 саат чалып сурасаңыздар болот. Биринчи учурду айтып кетсем,
парковкага унаабызды калтырып кеткен учурда сөзсүз парковка белгисинин астындагы табличкаларга өтө маани берип, андан кийин калтырышыбыз керек. Парковка жол белгисинин астында кошумча мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарды билдирип турган табличка турат. Табличканын астында кошумча стрелкасы менен көрсөтүлгөн бул жерде. Бул жерде карап көрсөңүздөр, ушул стрелканын бул тарабы ошол мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын парковкасы болуп эсептелинет. Ошол стрелканын бул тарабы кеңири парковка катары колдонсоңуздар болот, туугандар. Бул жерде дагы кошумча айтып кетейин. Жөө жүргөн Мадинин кызматкерлери жөө жүрүп дагы ушундай дубурлорду сүрөткө тартып коюшу мүмкүн. Бул чоң жолдо дагы ошол стрелкасына, кошумча табличкаларына карап, андан кийин парковка кылсак болот машинаны бул жерде. Эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын парковкасына машинабызды таштап кете турган болсок, бул жерде сиздерге 5000 рубль штраф аласыздар. Статья 12-19 час 2 менен жана эвакуатор көтөрүп кетиши мүмкүн, туугандар. Бул жерге дагы маани берип карасаңыздар, ошол стрелканын бул тарабы ошол мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын парковкасы болуп эсептелинет. Бул тарабына кеңири койсоңуздар болот, туугандар. Ушундай табличкаларына өтө маани берип, андан кийин машинабызды таштап кетсек болот. Эгерде мындай парковканын астында жөн гана 8-17 мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын табличкасы турган болсо, бул жер ушул жери гана эсептелинет. Кийинки тарабы кеңири койсоңуздар болот. Бул жерде парковканын эрежесин бузбаган болосуздар. Эгерде бул жерде кошумча табличка жок болсо, бир гана ушул бир эле жер ушул мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын парковкасы болуп эсептелинет. Бул жерге да маани берип карап көрсөңүздөр, бул жерде да кошумча 8-17 табличкасы менен турат. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын парковкасы кийинки жол белгиге чейин действует этет, туугандар. Эгерде мына бул жерде дагы сүрөттөп дагы көрсөтүлгөн. Эгерде сүрөт жок боло турган болсо, кийинки жол белгиге чейин койсок болбойт. Ушул жол белгиден кийин гана койсоңуздар болот. Парковкадагы маани берүүчү жерлердин экинчи учурун айтсам, бул парковка жол белгисинин астында эгерде табличкасы жок болсо, 8-8, бул жер бекер парковка болуп эсептелинет. Ушул бекер парковка болобу же болбосо платная парковка болобу, ушул парковкалардын арасында дагы маани бере турган жерлери бар. Ошолор боюнча сиздерге кыска түшүндүрүп кетсем, ушул парковкалардын арасында акыркы жылдарда Москванын бардык эле жеринде мындай табличкалар менен парковкалар пайда болгон. Көбүнчө маани бербей штраф алып, эвакуатор көтөрүп кеткен учурлар да катталып жатат. Бул жерде 327 жол белгиси, анын астында электромобилдердин парковкасы дегенди билдирет. Ушул жол белгиден нары электромобилдердин парковкасы болуп эсептелинет. Ушул 327 жол белгисинин негизинде сиздерге 2,5 рубльден 3000 рубльге чейин штраф алып калышыңыздар мүмкүн. Ошол белгилердин астындагы эвакуатор иштейт деген жол белгинин негизинде унааңызды эвакуатор көтөрүп кетиши мүмкүн, туугандар. Ушул жол белгиден ушул жол белгиге чейин электромобилдердин парковкасы болуп эсептелинет. Ошол үчүн маани берип, андан кийин унааңыздарды калтырсаңыздар болот, туугандар. Парковка боюнча үчүнчү учурду айтып кетсем, парковка жол белгиси, анын астында эки кошумча табличка турат. Биринчи табличкасы боюнча айта турган болсок, бул автобустун парковкасы дегенди билдирет. Бул тарап. Экинчиси платная парковка экенин билдирет. Значит, бул жер автобустардын платный парковкасы болуп эсептелинет. Эгерде сиз легкой машина мине турган болсоңуздар, ушул көрсөтүлгөн суммадагы акчаны төлөп турсаңыз дагы, бул жерде сиздер штраф аласыздар. Бул жерде бир гана автобустар токтоп, автобустардын платный парковкасы болуп эсептелинет. Табличкасына маани берип, андан кийин токтогонго аракет кылыңыздар.
Парковка боюнча 4-чү учурду айтып кетсем, баарыбыз эле билгендей, бул такси жол белгиси. Бул жол белгиде бир гана таксиге лицензиясы бар. Такси тармагында иштеген унаалар гана токтогонго болот. Эгерде ушул белги бар жерде лицензиясы жок унааларды токтотуп кое турган болсок, бул жерде эвакуатор көтөрүп кетет жана 3000 рубль бул жерден штраф алабыз туугандар. Дагы бир нерсени эскертип кетейин. Бул такси парковкага чейин бул такси унасы токтоп турат. Мындай токтогон учурда штраф алып калышыбыз мүмкүн. Себеби бул жерде 327 жол белгиси турат. Бул 327 жол белгиси кийинки такси парковкага чейин действует этет туугандар. Ошол үчүн такси жол белгисинен кийин токтогонго аракет кылыңыздар. Парковка боюнча 5-чү учурду айтып кетсем, Москва жергесинде бардык мамлекеттердин посольствосунун астында посольствода иштеген инсандардын посольствого караштуу унаалар үчүн парковкалар каралган. Бул жол белги, парковка жол белгинин астында кошумча табличкасы менен, кызыл табличка менен белгиленет. Бул парковкага бир гана посольствого тиешелүү унааларга гана койсо болот. Мындай кызыл номердеги унаалар гана токтоп турууга болот. Эгерде жөнөкөй унаалар келип токтоп туруп алса, посольствого тиешеси жок. Бул жерде дагы штраф алып калышыбыз мүмкүн. Биздин канчалаган бирок мекендештерди көп байкайм, ушул посольствонун астына мына таксиге окшоп токтоп туруп алган учурлар дагы болот. Эгерде ушундай посольстволордун астында ошондой кызыл табличкасы бар болсо, токтогоңуздар, бул жерден штраф алып калышыңыздар мүмкүн туугандар. Бул жер бекер парковка эмес. Бул посольствого тиешелүү гана унаалар токтоочу парковка болуп эсептелинет. Табличкасына сөзсүз маани бериңиздер туугандар. Мындай такси окшоп токтоп турбаңыздар. Бул жерден штраф алып калышыбыз мүмкүн. Ошол посольстволордон өткөндөн кийин эле көбүнчө мындай платный парковкалар бар. Лучше ушул жерге койсоңуздар, арзаныраак түшөт. Штраф төлөгөнгө караганда. Парковка боюнча 6-чы учурду айтып кетсем, өзүңүздөр көргөндөй эле парковка жол белгисинин астында кошумча табличкасы турат. Мындай табличкалар бар жерлерде бир гана разрешениясы бар унааларды гана токтотуп турууга болот. Парковка катары колдонууга болот. Эгерде сиздерде разрешение жок боло турган болсо, 2500 рубльден 3000 рубльге чейин штраф аласыздар. Бул жерден разрешение алыш үчүн ушул жерде жашаган жителдер болушу мүмкүн. Же болбосо кээ бир ишканалардын астында дагы ушундай разрешениясы менен турса болот деген табличка менен турган болсо, толку ошол ишканадагы ишканага катталган разрешение алган унаалар гана токтогонго болот. Сиздерге болбойт туугандар. Парковкадагы 7-чи учурду кыска түшүндүрүп кетсек, көпчүлүгүбүз байкагандай эле ушундай кичинекей көчөлөрдө жана дворлордо эвакуаторлор унааларды көтөрүп бара жатканын көп байкайбыз. Ал жерде эвакуатор иштейт деген жол белги, кошумча табличка жок болсо дагы, бирок эвакуатор көтөрүп кеткен учурлар дагы көп болот. Алар кайсыл жол белгинин негизинде көтөрүп кетет, ошолор боюнча кыска түшүндүрүп кетсем, бул жерде байкагандай эле 328 жол белгиси, анын астында кошумча табличка турат, бирок эвакуатор иштейт деген кошумча табличка жок. Бул жерде көтөрүп кетпейт деп ойлошубуз мүмкүн. 8-ден 8-ге чейин бул жерге унаны таштап кетип 5 минутадан ашыкча турганга болбойт деп жазылып турат. Көпчүлүгүбүз кечинде таштайбыз, эртең менен 8-ге чейин кайра чыгып кетип калабыз деп парковка дворлордо парковка жетишпегендигинен ушундай көчөлөргө койгон учур болот. Бирок кээ бир учурларда эвакуатор көтөрүп кетет. Эвакуатор иштейт деген жол белги, кошумча табличка жок болсо дагы. Себеби бул жерде айтайын, бул жерде пешеходный переход турат. Переход Россиянын мыйзамдарында, бардык эле мыйзамдарда пешеходный переход болсо,
ушул жол белгиден, ушул пешеходный переходдон нары 5 метр место калыш керек. Эгерде ушул пешеходный переходдон ушул жерге коюп койсоңуздар, пешеходный переходдун жол белгинин 5 метр калдырбай ушул жерге эгерде парковка кылып кое турган болсоңуздар, 5 метр калдырбай бул жерден пешеходный переходдун жол белгинин негизинде сиздердин унааңыздарды эвакуатор көтөрүп кетиши мүмкүн, туугандар. Ошол үчүн ар бир пешеходдун переходко чейин 5 метр калтырып, андан кийин унааңыздарды токтотуңуздар. Эгерде ал жерде эвакуатор иштейт деген жол белги жок болсо дагы, мына пешеходный переход жол белгиден кийин, мына переходдон кийин уже койсоңуздар боло берет. Пешеходный переходко койбойбуз. Ошо пешеходный переходдон кийин сразу койсоңуздар болот. 5 метр калтырыштын кереги жок. Именно ошол пешеходный переходко чейин бул жерге 5 метр калтырып, андан кийин унааңыздарды таштап кетсеңиздер болот, туугандар. Ошого маани берип, андан кийин унааңызды калтыралы. Бул нерселерди айткан себеби, бул жерде 1000 рубль же 2000 рубль же 3000 рубль штраф эмес. Эгерде эвакуатор көтөрүп кетсе, эвакуатордун акчасын дагы төлөйсүздөр. Анан бул жерде жол эрежесин бузуп, парковкадагы эрежелерди бузуп токтотконуңуз үчүн дагы кошумча чыгымга учурап калышыңыздар мүмкүн.